Россияга жумушка орношууга бара жаткан кыргыз-кырк жигити көчөдө калышкандыгы тууралуу видеону Facebook колдонуучусу Шабданбек Рахманов жүктөп, Кыргызстандан Россияга жумушка деп чакырса келбегиле, тааныштар аркылуу гана келгиле. Ушул балдардын байланыш телефондорун таппай жатам, билгендер болсо жазып койгула деген пикирин калтырган. Москвадан 300 км Украинага жакын жерде нак талаада калдык. Пул жок, кетейин десек. Шабданбек Рахманов Кочкор аталык Медер аттуу жигиттин атынан Велестро фирмасына келишкенин, бирок ал жактан жигиттердин баарын кабыл албай, 20 градус суукта көчөдө кайра артка келүүгө акчасыз калганын айткан. 20 градус эшикте. Ушунча баламна көчөдө турабыз. 40 бала. Велостройго келебиз деп мына. Бишкек шаарында жарнама аркылуу адамдарды Россияга ишке жөнөткөн Рыскулов көчөсүндөгү 95-үйдө, Токтогул көчөсүндөгү 181-үйдө жайгашкан топтор тууралуу мигранттар жакшы билишет. Бирок азырынча алардын үстүнөн арызданган же даттанган жарандар чыга элек. Өткөн жумада президенттин жарлыгы менен чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңеш түзүлгөн. Кеңеш мигранттарды колдоо көрсөтүп, алардын инвестиция салуусуна көмөктөшөт. Бул органды президенттин аппараты көзөмөлдөйт. Анын төрагасы болуп президент Сооронбай Жээнбеков эсептелет. Биз билесиздер, ушу 1 миллион бейрасмий эмгек мигранттардын абдан чоң көйгөйлөрү, маселелери бар. Анан ошолор бийлик тактарына жетчү эмес. Өкмөткө жетсе өкмөт аткарбайт, парламент карабайт дегендей маселе болуп келбеди 20 жылда. Ал эми бул ошо эң активдүү деген мигранттардын өкүлдөрү ушу кеңешке кирип, бир жылда кем дегенде бир жолу отурум болот деп атышат, бул минимальный бир жолу дегени. Кырдаалга жараша кезигип турабыз. Мына ошол жерде президенттин өзүнө мигранттарга тийиштүү баардык маселелер түздөн түз айтылып, ошол жерде кеңештен чечим кабыл алынат. Анан президенттин төрагалык алдында болгону жакшы жери бул кепилдик. Же болбосо конституцияда кепил сыяктуу эле президент ушу төрага катары берген тапшырмасын өкмөт дагы, парламент дагы тез менен аткарат. Анан баардык иштер миграцияга тийиштүү тез менен ишке ашат деген нерсе. Албетте, мындай жакшы саамалыктар колдоого алууга татыганы менен мигранттардын баардыгынын эле инвестиция салууга күчү келе бербейт. Анткени миграциянын агымында аргасыздыктан, жакырчылыктан улам кошулгандар арбын. Жыл сайын салтка айланып калган мекендештер форумунда мигранттардын маселеси тууралуу арбын айтылганы менен чет жерде кыйналган мекендештердин катары азайган жери жок. Бул ар бир өлкөнүн тагдыры экен. Бул трагедия эмес. Бул азыркы биздин учурдун бир этабы. Ал эми ушул эле аралыкта Жогорку Кеңештин Республика Ата журт парламенттик фракциясы ички жана тышкы миграция маселесин кароо учурунда үстүбүздөгү жылдын 9 айында Кыргызстанга 180 миң чет элдик мигрант болуп келгендигин белгиледи. Жыл сайын 16-17 миң чет элдик жумушчуларга квота берилсе, алардын ичинен 70%-ын кытайлар түзөт.